Ошо эң активдүү сын таккандардын бири, сын аткандардын бири мен болдум эле. Мына мага ошол 2014-жылы ноябрда Кыргыз Славян Орус университетине жазган менин 27 балага контракт группага деген катымы негизинде иш козголгон болчу. Аны 2,5 жыл карашып, тергешип, генералдык прокуратурага чейин жетип, абдан чоң резонанс болуп, анан кийин 15 кишиге иш козголгон. Мен ошол кездеги билим берүү министри Канат Садыковго, анан кийин ошол Славян университетинин ректор баштаган 13 кабыл комиссиясы мүчөлөрүнө. Эми кече мынакей буквально бир 4 күн болду. Ошол 15 кишиден мен өзүм жалгыз бөлүп алып, калгандарына тийбей, ошол боюнча эле калтырып, менин ишими чагылгандай тездик менен АКС кайта карап, мына азыр генералдык прокуратурага берип койду кайта. Мейли, мен буга көп деле кайгырып, көп деле эми адамбыз да бардыгыбыз. Эми бир аз болуп атат, конечно. Бирок эми эгерде ошол мага жасалгандай аракет бардык иштерге жасалган болсо, мен дагы ошолордун катарында өзүмдүн ак экендигимди соттон акталып, далилдеп алганга кудуретим жетет деп ойлойм. Мага толук шарт бар. Эгерде соттор өздөрүнүн ошол баягында чынында эле Фемиданын мыйзамын колдонуп, пайдаланып, ошол ак ниет деп карай турган болсо, анда көбүбүздүн тагдырыбыз менимче тигинче мындай болуп чечилет да.